Отуганым кел орозо кармайбыз 30 күндүн өткөрөбүз балмайсыз Оз ачканда суунун билип кадырын 30 түндүн акыретке арнайбыз Рамазан Рамазан Эрип бүтсүн көңүлдүн кир муздары Кудай берген мүмкүнчүлүк бул дагы Куттуу болсун бир жылда бир жылмайган Кереметтүү бүт айлардын султаны Кызмат кылып бүт өмүрүн арнаган Кыйшайбастан түз ташталып аргадан Күн ысыкта Алла үчүн талыкпай Кабыл болсун орозобуз кармаган Кадырлуу бир туугандар, бүгүн дагы Рахмат айы Рамазан берүүбүздө кызыктуу тема жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Ал зекет. Эл арасында көп суроо берилет. Зекет деген эмне? Зекетти кантип беребиз? Карызы бар адам зекет берсе болобу? Ар кандай суроолор. Ушулардын баарына жооп алуу үчүн бүгүнкү мейманыбызды чакырдык. Албетте, орозоңуздар кабыл болсун. Зекет темасында сүйлөшүү үчүн устасыбыз дин аалымы педагог Тажидин Эшенкулов ажыке. Салам алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракатуху. Азыр көрүүчүлөр менен бирге жарнама көрүп алып, анан маегибизди баштайбыз. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адалеттен өзгөчө ыкма менен жасалган дам эталону. Ал халал. Накта эт азыктары. Пайда, манай, Рахат, дам. Лактобактерияларды камтыйт, манайды көтөрөт, стрессти басаңдатат, кальций булагы. Ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Оокаттардын баарын жыйыштыралы кызым. Ой, ал жакта баары бар. Керектүүлөрүн эле алгыла. Леон. Ажырай албаган бут кийим. Улуу Рамазан айыңыз менен куттуктайбыз. Убакыт бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Азыр дароо эле сизге биринчи суроону көрүүчүлөргө айткандай, зекет жөнүндө берсем, ислам динибиздеги зекеттин мааниси жөнүндө баштап
айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу ала расулилlah. Сумма ба'д. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Эң алгач жараткан Аллах Таала туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун, окуган таравих намазыңыздарды кабыл кылып, кыямат күнүндө амал китептериңиздерди оң колдон берип, бейишке кирүүнү насип этсин. Зекеттин мааниси, зекет лексикалык жагынан жана терминологиялык жагынан болуп эки мааниси бар. Зекеттин лексикалык мааниси бул тазалануу, тазартуу жана өсүү деген маанилерди туюнтат. Анткени эмне себептен муну зекет деп аталып калды десе, адам баласы ушул зекет берген кезде эң биринчиден өзүнүн байлыгыны тазалайкан болуп эсептелет. Экинчиден адамдын жан дүйнөсүндө болгон бир зыкымдык, сараңдык деген адамды тозокко көздөй жетелей турган бир оору бар. Мына ошонун дагы зекет берүү адамды арылтат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ыйык хадисинде айтат, сараңдык дейт, бул тозоктогу бир дарак дейт. Кайсыл киши сараң болсо, ошол дарактын бир бутагын кармап алган, аны тозокко жетелеп кирбейинче кой бербейт дейт да. Ошондой бир биздин келечегибизге балта чаба турган, бизди бир келечекте Кудай Тааланын азабына кабылта турган оруудан бизди арылтуучу бир амал болуп эсептелет. Ошон үчүн зекет деген сөз бул тазалатуу, өсүү деген. Экинчиси өсүү деген эмне себептен десе, биринчиси ушул кайсыл киши бул дүйнөдө ушул зекет бере турган болсо, анын байлыгына Кудай Таала кайра байлык кошуп берет. Экинчиси акыреттеги сообу абдан өсөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ыйык хадисинде айтат, кайсыл киши адал жолдон тапкан байлыгыдан бир кайрым садака кыла турган болсо, бир тиштем нан болсо дагы дейт, бир тиштем болсо дагы садака кылса, Кудай Таала аны кабыл кылып, силердин бириңер бир өзүнүн тайды багып өстүргөн сыяктуу өстүрөт дейт. Кыямат күнүгө барганда ошол бир тиштем нан тоодой болуп амал китептен жанагы таразага коюлат дейт, жакшы таразага. Ушундай өсүүнө себеп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадис кудусиде айтат, унфик алейк. Силер, хадиси кудси дегени бул сөзү пайгамбарыбыз тараптан, мааниси Аллах тарабынан айтылган хадистерден болот. Ошол жерде Аллах Таала айтат, унфик алейк. Силер Кудай Тааланын жолуна бергиле, кайрым садака кылгыла, жетим жесирлерди колдогула, колунда жок бейбечаларга жардам бергиле дейт. Ошондо мен дагы силерге берем дейт да. Башка бир аятта дагы келет, мен силерге ырыскы кылып тартуулап берген нерселерден Кудай Тааланын жолуна жумшагыла, ошондо мен силердин аны ордуга кайра силерге толтуруп берем дейт. Зекеттин лексикалык мааниси мына ушинтип өсүү жана тазалоо деген маанилер түнөт. Ал эми терминологиялык мааниси, мындай шарияттагы маанисине токтолуп кете турган болсок, ошол шарият белгилеген атайын малдар бар, байлык бар. Бул акча, алтын, күмүш, кой, уй, төө, жылкы, мына ушулардан 40тан 1 бөлүгүнү 40тан 1 бөлүгүнү, дайча айтканда азыр биздин неме менен айтканда 2,5% бир кедейдин колуна карматууну берүүнү эмне деп коет? Зекет деп коет. Ошону зекеттин терминологиялык мааниси ушул. Зекет ошол адалдан тапкан байлыгын тазалоо. Тазалоо болуп эсептелет. Зекеттин өкүмү кандай? Зекеттин өкүмү бизде фарз болуп эсептелет. Себеби зекет Кур'ан менен, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадиси менен жана бүткүл мужтахид аалымдар деп коебуз. Ошол сахаба, табеиндер, пайгамбарды көргөн муун, пайгамбарды көргөн муундар, жана андан кийинки муундар, кыскасы биздин доорга чейин келген баардык аалымдар бир добуш менен зекет фарз деп кетишкен да. Кур'андан айта турган болсок, Аллах Таала ыйык Кур'ани Каримде башында эле Бакара сүрөсүндө акимус салат деген ва атуз закат, зекет бергиле деп буйругу бар. Ушундай өтө көптөгөн жерлерде зекет бергиле деген буйруктар келет. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү тууралуу айта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Аби Умама разияллаху анху риваят кылган хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол коштошуу ажылык кылат го, эң акыркы жолу ажылык кылган кезде ошондо элге кайрылат да. Силер Кудай Тааладан коркуп 5 вакыт намазыңарды окугула, Рамазан айы келгенде орозоңорду туткула, жана байлыгыңардан зекетиңерди бергиле, жана жетекчилериңерге баш ийгиле да, эгеңер жараткан бейишке киргиле деген хадис бар. Мына ушундай хадис жана башка хадистердин негизинде фарз болгон. Бизде зекет менен садаганы аралаштыргандар бар. Толук түшүнбөгөндөр дегеним да. Зекет берүү
кимдерге милдет болот? Зекет берүү үчүн ошол өзү шариятта атайын бир шарттар коюлган. Эң алгач зекет берүү үчүн биринчи мусулман болуш керек. Ошол мусулманга милдет болот. Экинчиси акылдуу, эстүү, балагатка жеткен болуш керек. Жаш балдардын байлыгынан же болсо жиндилерде эгер байлыгы боло турган болсо, алардын байлыгынан зекет милдет болбойт. Анан негизги муктаждыктарынан тышкары ашыкча дейли, шарият көрсөткөн өлчөмдөгү байлыкка ээ болгон адамга гана милдет болот. Тактап айтканда, мисалга кой жагынан ала турган болсок, 40 койго жеткен кезде, төбө болсо 5 төбөдөн башталат, уй болсо 30 уйдан башталат. Эгер акчалай ала турган болсок, биздин доордо биздин муфтиятыбыз мына 2021-жылдын зекетини бекиткен. Bir 39.803 сомдон ашыкча ошол сумма андан ашыкча байлыкка ээ болгон адамга милдет болот. Бирок айта кетчү нерсе ошол негизги муктаждыктардан ашыкча болуш керек, карызы жок болуш керек. Ошондо гана андай адамга зекет милдет. Бул туруп турган үйлөрү болсо, машиналары болсо акчалай эмес да. Ошолордун да берилеби? Кыймылсыз мүлктөргө зекет милдет болбойт. Кыймылсыз мүлктөргө тек гана качан бизнес максатында болсо гана милдет болот. Мисалга айта турган болсок, сизде эгерде бир канча үйүңүз бар болуп, биринде жашап атсаңыз, бири жөн эле турган болсо, ал жөн эле турган үйүңүзгө зекет милдет болбойт. Албетте сиз бай болуп эсептелесиз, бирок андан зекет берилбейт. Ага жеке болсо машиндери бар, кээ бир адамдарда 5-6 машинеси болушу мүмкүн. Же болсо башка бир үй эмеректери, ашыкча бир үй эмеректери болушу мүмкүн, ашыкча китептери болушу мүмкүн, мисалга килем, палас, ушундай ашыкча мүлкү, жыйналган мүлктөрү болушу мүмкүн. Аларга зекет милдет болуш үчүн тек гана бизнес максатында болуш керек. Ошон үчүн жанагы башында айтып кеттик, зекет милдет болуш үчүн атайын шарият белгилеген малдар бар, нерселер бар. Ошолорго гана милдет болот. Андан тышкарылары бизнес максатында болсо милдет болот, бизнес максатында болбосо милдет болбойт. Үйлөрдү сатып алып, ичине кардар алса, жашатса, алардан түшкөн акча ижара акысы зекет болобу? Ижара акысы эгер ошол үйдү арендага берген адамда андан тышкаркы байлыгы болуп, ошол ижарага түшкөн акысы да анан киреше болсо ортодо, жалпы чогултуп туруп, башка байлыктарына кошулуп, башка акчаларына жылдын акырында милдет болот. Зекеттин пайдалары негизинен эң эле биринчи коомчулукка өтө чоң пайдасы бар. Жекече адамдын өзүнүн немесине, жан дүйнөсү жана тазаланат дедик го. Ошондой эле коомчулукка дагы чоң салымы бар. Коомчулуктан бир туугандык сезимди ойготуучу, бир туугандык сезим бири-бириге адамдардын болгондой көмөктөшүү, жардамдашуу сезимини ойготуу, үйрөнүүнү себүү болуп эсептелет динде. Эч бир күч, эч бир дубинка дейбизби, кылыч дейбизби, таяк дейбизби, адамдардын башына бириктирип бир туугандык сезимди ойготууга алы жетпейт. Тек гана ушул бир туугандык сезимди ойготуучу амалдардын бири мына ушундай ыйманга келгенден кийин адамдар ушундай зекет берип бири-бирине көмөктөшүү болот. Бул адамдардын башыны бириктирет, ынтымакка себеп болот, достукка себеп болот. Ошондой эле мындай дүйнөлүк жагынан алып карай турган болсок, зекет берген кезде коомчулуктагы өтө орчундуу маселелер чечилип кетет да. Мисалга сойкулук жоюлуп кетет. Эгерде ошол сойкулук кылып жүргөн адамдагы бир финансовый бир муктаждыгы бар болгондуктан, айласыздыктан балким ошол нерсеге кадам таштап атат. Коомчулуктагы уурулук жоюлуп кетет. Ошол адам ач калды, курсагы жалаң ач калды, айласыздыктан балким барып туруп уурулук кылып жаткандыр деген немелер бар. Ошол байларыбыз, колунда бар адамдарыбыз эгер зекеттерин бере турган болсо, вакты менен, сааты менен бере турган болсо, ушундай социалдык абал оңолуп, коомчулукта жакшы нерселер тарай баштайт да. Анын жыйынтыгында өтө бизге чоң пайдалар болот. Себеби кайсыл элде, пайгамбарыбыздын хадиси бар да, кайсыл элде сойкулук тарай турган болсо, ал эл оболкулары көбөгөндөй ооруларга кабылат. Сойкулук көбөдү, күчөдү, аябай катуу оорулар таралат. Биздин оболкуларыбыз көрбөгөндөй. Кайсыл элде зекет берилбесе, ал элде кургакчылык болот дейт, жамгыр болбойт дейт. Жамгыр болсо дагы мындай мезгилсиз жамгыр болот дейт да, пайдасыз жамгыр болуп калат.
Ошондой пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадистеринде келет. Ошон үчүн коомчулуктагы өтө бир чоң салымы бар. Анан жанагы жокоруда айтканыбыздай, эң эле негизгиси коомчулуктун бир ийгиликке жетиши үчүн, адам баласынын нафсы өзү ийгиликке жетүү үчүн, коомчулук оңолуу үчүн бизде ошол жан дүйнөбүздү неметип тургандай, биздеги бир эң жаман сыпаттардан болгон зыкымдыктан арылыш керек. Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ман юка шухха нафсихи фа улаика хумул муфлихун." Кайсыл киши өзүнүн жан дүйнөсүнүн сараңдыгынан сактанса, зыкымдыктан сактанса дейт, мына ошолор дал ийгиликке жеткендер, бактылуулукка жеткендер, бейишке жеткендер, мындайча айтканда максаттарына жеткен адамдар ошолор болуп эсептелет дейт да. Бул эми мындай айтканыбызда ушундай пайдалары бар. Бар эмес, бирок көп кээ бир байлар ошо зекетимди чыгарсам байлыгым азайып кетет деп корккондор бар экен да. Зекет берүү менен байлык азаябы деп көбөйөт. Аллахтын аты менен ант ичип айтам. Байлыгынан зекет берген адам эч качан бул дүйнөдө зыянга учурабайт. Анын байлыгы артат, бирок кемибейт. Бирок Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн берген болсо сөзсүз өсөт. Кудай Тааланын уадасы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадистеринде жокоруда айтып өтүп кеттик. Эми бир мисал катарында бир мисал берип кетели. Бир башка мамлекетте бул болгон окуя. Башка мамлекетте бир аябай берешен киши өзүнүн уулуну Америкадагы эң чоң университетте окутат. Эконом факта окутат, жанагы соода саттык тармагында окутат да, анан окуу аяктагандан кийин жанагы жигит келип атасына жардам бере баштайт да. Жардам бере баштайт, мезгил сайын атасы неме менен алектенет экен да, жанагы электроплита сатып, жанагындай холодильник сатып, анан кээде бир жетимдерге берип коет экен бир холодильникти, кээде бир жесир аялдар келип койсо алга садака кылып берип кое берет экен да. Эми сырткы мындай дүйнөлүк көз караштагы адам кандай болот ушундай кезде? Жанагы эконом факты окуган киши соода саттыкты билет. Атакем дейт, эгерде сиз мындай кылсаңыз биз банкрот болобуз го, бул биз пайда таппайбыз го дегенде, анан атасы абдан жөнөкөй мисалдар менен берет да, түшүндүрөт. Уулум дейт, дүйнөдө ит көппү, кой көппү дейт да. Ит көппү же кой көппү дейт. Анан айтат, кой көп. Адам ит көп туабы же кой көп туабы деген кайра суроо берет. Суроо берсе айтат, ит көп туат дейт, бир жылда 2 жолу, анда дагы 5-тен 6-дан туат, кой бир жылда 1 жолу туат, 1-2 штук эле туат дейт да, 1-2 кой коз эле болот дейт. Адамдар иттин этини көп жейби же койдун этини көп жейби дейт да. Анан таң калат да, уулу максатынын эмне экендигин түшүнбөй жатат. Анан ошондо кайрылып айтат, албетте адамдар койдун этини көп жейт дейт. Андай боло турган болсо эмне себептен дейт? Кой көп дейт да. Ит аз дейт. Эмнеге кой көп, ит аз? Мисалга бир үй бүлөгө барсаңыз, айыл жерлерде бир ити болсо 20-30 кою бар да. Неге? Не себептен дегенде жанагы бала таңыркап жооп бере албайт. Анан атасы айтат, "О, балакайым" дейт, "О, уулум" дейт. Буну дейт, мен айткан азыр мына сөздү сага дейт, эң жокорку университеттер дагы үйрөтө албайт дейт. Муну береке деп айтылат. Муну жакшы иштин натыйжасы, жыйынтыгы деп айтылат дейт. Ошол себептен ушул адамдар садака кылгандыктан, зекет бергендиктен дейт, ушул кой иштетилип, жакшы жолдорго кой гана иштетилгендиктен муну саны өсүп жатат, кемибейт дейт. Муну Кудай Тааланын берген берекеси, жакшылыгың үчүн кылган кайра Кудай Тааланын кайрымы дейт силерге дейт да. Кызыктуу жерине эми келип жеттик го деп ойлойм. Зекет бере турган инсан кимдерге бериш керек? Кур'ан-ы Каримде 8 түр адамга зекет берүүгө буйрулган. Алардын бири Умар разыяллаху анхунун доорунда өкүмү жоюлган. Калган жетөөнө берсе болот. Ошол жетөөнүн биринчиси факир деп аталат. Факир деп кимди айтат десе, бир белгилүү өлчөмдө байлыгы бар, акчасы, мисалы өзүнүн жеген ичкенине гана жетет, андан ашыкча эмес. Экинчиси мискин болот. Мискиндер булар такыр, эчтекеси жок адамдарды айтат. Мындайча айтканда бизде мына көчөдө калып калган адамдар болот го, же болсо үй бар балким, бирок жеген ичкенине такыр бир мүмкүнчүлүгү жок, ач жалаңач калган адамдар. Анан үчүнчүсү ибни сабил деп коет. Бул сапарда жүрүп, өзүнүн элинде акчасы бар, байлыгы бар, бирок кандайдыр бир себептерден башка бир өлкөгө барып, башка бир жерге барып, акчасыз калып калганда, чөнтөгүндө эчтеке акчасы жок жашаганына, ана ошондой кишилерге дагы берсе болот. Анан амилус садака деп коет. Амилус садака деп жанагы зекет жыйноо үчүн бул мамлекет тараптан дайындалган кишилер болот. Мамлекет тараптан дайындалат. Мурунку ислам мамлекеттеринде ошондой эле да, мамлекет тарабынан атайын мисалга бир кишилерди белгилейт. Ошол кишилерге жанагы
иштеген амалдарына жараша берилет да аларга. Иштеген амалдарына дегеним мисалга ошол барып чогултуу үчүн канча расход болот, жеген эми барып келди, барды келди, жеген ишкенине, жанагы ошол транспорттарына канча акча кетет, ошого мындай жараша зекеттен чыгарып берүү шариатта эмне кылат, уруксат берилет. Алардын дагы кээ бири бар эми мукатаб деп коет, ал биздин доорда жок, Кудайга шүгүр. Биз кулдукта ислам келгенден кийин биз Кудайга шүгүр кулдук деген сөз жоюла баштады. Ислам келгенге чейин билесиздер, кадимкидей кулдуктун доору эле адамдардын базарда сатып мал катарында пайдаланышат эле. Ислам келип ушундай жанагындай эрежелерди койду да, мукатаб деп, ошол бир кулду айтат, кожоюну менен келишим түзгөн кул. Кожоюн айтат да, сиз мага жылдын башында 1000 сом, акырында 1000 сом алып келсең, сени азат деп коет. Анан ал киши чыгат, барат да кесип кылат, иштейт. Мына ошондой кишиге дагы неме берип, зекет берип, жанагы кулдуктан куткарып коюу керек деген бир неме да, исламдагы чоң бир камкорлук, адам баласы эркин жашаш керек, азат жашаш керек деген бир неме да, чоң бир салым кошуу ушул эркиндик үчүн. Анан Кудай Тааланын жолундагы адамдарга, мисалга студенттерге, биздин доорда айталы, медреседе окуп контракт төлөй албай жүргөн балким балдар бар, же жеген ичкенине таппаган студенттерибиз бар, же дүйнөлүк окуу жайларда балким медицина тармагында окуп атабы, педагогика тармагында окуп атабы, айтор кайсыл бир тармак болбосун студент болуп өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок болсо, жанагындай акчасы жок болсо, 39.803 сом дегендей жете турган акчасы жок болсо, мына ошондой студенттерге дагы берсек болот. Абдан жакшы болот тескерисинче. Ошол чыныгы патриот, мен патриот дегенде ушундай түшүнөм да. Мамлекетти сүйгөн адам ким десе, жөн эле чыгып алып мен патриотмун дебей, ошол кандайдыр бир салымын кошуш керек. Мисалга, врач боло турган болсо, эч болосо бир жакшы врач даярдап чыгарсын. Журналист боло турган болсо, ошол мамлекетини элге таанытуу үчүн бир жакшы макала жазып чыксын. Педагог болсо, жакшы бир студент, мугалим даярдап чыгарыш керек. Инженер болсо дагы ошондой. Ал эми байлардын иши эмне десе, байлар өзүнүн салымын кошуу үчүн ушундай бир жакшы студенттер окулуп чыгарууга, мектептерди куруп, башка нерселерди куруп, салым кошууларыны мен бул чыныгы мындай бир патриоттук сезим деп ойлойм да. Алла разы болсун. Дагы бир суроо, кой жана бодо малдардын зекетин ачыктап берсеңиз. Кой менен бодо мал, койду айталы биринчи. Кой эки максатта багылат. Эки максатта. Кээ бирлери бар, семиртип эле сата берет. Туурабы? Мындай кармап. Мына буларга баасы менен милдет болот. Буларга саны каралбайт. Мисалга, балким 2 кой, 3 кой эле немеге жетип калышы мүмкүн да. Жана 39.803 сомго жетип калышы мүмкүн да. 2-3 кой эле. Себеби өткөндө ушундай бир тааныштар аркылуу көрүп калдык. Азыркы гисарский кошкорлор деп коюшат экен. $20.000 сатылып атабы. Дагы бирини $16.500 сатылып кетти. Бир кой. Бир кочкор ошончого сатылды. Ага мындай багып семиртип ушундай максатта болгон койлорго, жеки болсо букаларга, уйларга саны эске алынбайт да, эмнеси эске алынат? Акчасы эске алынат. Акчасы жете турган болсо, жана 39.803 сомдон ал жака боло турган болсо, ошонун жанагындай айткан 2,5%-ини, 40тан 1 бөлүгүнү берип коюштары керек болот. Ал эми семиртүү максатында эмес, өстүрүү, мисалы сүтүн сабып, козу алып, толпок алып өстүрүү максатында болсо, анда койдун саны 40ка жеткенде, ошол 40ка жетип, жылдын көпчүлүк бөлүгүнү талаада оттой турган болсо, 1 кой берилет. 40 койдон 1 кой берилет. Ошол ойдон жыл сайын 1 койдон бере берсиз, койдун саны 120га жеткенге чейин. 120га 40тан 120га чейин 1 кой. 121 койго 2 кой берилет. Эми ушул 121 койдон 2 кой берүү менимче анча да эле оор эмес болуш керек. Анан ал жагы 201ге жеткенде анан 3 кой болот, анан ошондой кете берет. А уйдуку 30 уйдан башталат. 30 уйга жеткен кезде, ошол 30 уйдун bir жашты толтуруп, 2 жашка жете элек, толо элек бир гунажын же болсо бир бука берилет. 30дан 40ка чейин жок. 40ка жеткен жок дегенimden максат жанагындай эле бирди берип кете берет. 40ка жеткен кезде алмашат. 2 жашка толуп, 2ден жокору да 3кө чейинки аралыктагы нени берет? Бир гунажын же бир буканы бериш керек болот да. Анан 40тан 60ка чейин өзүнчө эсеби бар. Бул жерде түшүндүрүш аны бир аз татаалыраак болуп кетет. 60тан кийин анан алмак салмак болуп кете берет. Ар бир 10 кошулганда
өзгөрүп турат. Мисалга 60 болсо 1 жашты толтуруп 2 жашка чыкма кунажан же бука берилет. 70 болгондо 1 жаштан 2 жашка, анан 2 жаштан 3 жашка чыкма берилет. Ошентип 90 болсо мисалга 3 жадагы 1 жашты толтуруп 2 жашка чыкмадан 3өйдү берилет. 100 болсо 2 1 жашты толтуруп 2 жашка чыкмадан 2 жашты толтуруп 3кө чыкмадан 1 берилет. Ошентип 10го 60 70 болгондо өзгөрүп кете берет. Ошентип. Аллах ыраазы болсун. Эми бул теманы айтып бүтө албайт экенбиз. Ким кызыкса, илим алайын десе, дагы устаздарга жолугуп сураштырсаңыздар болот. Кудай таала баарыбызды жоомарт берешен кылсын. Сизге терең ыраазычылык, келген кадамдарыңыздарга Алла таала чексиз соопторду жазсын. Амин. Үй бүлөңүз менен, элиңиз менен аман болуңуз. Кадырлуу бир туугандар, демөөрчү болгондорго дагы терең ыраазычылык айтуу менен бирге кийинки эфирден жолукканга чейин сиздер менен коштошмокчумун. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кудай таала Рамазандан Рамазандарга жеткирсин. Кайра эле бут кийим менен уктап калган турбайбы? Леон. Ажырай албаган бут кийим.